Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Жаратқан Аллах субхanahu wa ta'alaға чексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тааланың үзгілтіксіз салават саламдары болсын. Урматтуу мусулман бир туғандар, жаратқан Аллах субхanahu wa ta'ala Құран Кәрімде айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва ма халақтул джинна вал инса илля лиябудун. Мен адамдар менен жиндерди ибадат кылуу үчүн жараттым дейт Аллах субхanahu wa ta'ala. Демек адам баласынын бул дүйнөдөгү жаралуусунун себептеринин бири дагы өзүнүн жаратуучусун таанып, жана бул жер бетинде Худ сүрөсүндө айтылгандай: "Хуа аншаакум минал арди вастамаракум фиха." Аллах субхanahu wa ta'ala силерди жаратып, жаратуучуңарды тааныгандан кийин жер бетинде ынтымакта, биримдикте, достукта жакшы бир өнүктүрүп, өстүрүп жашагыла деген бул аяттын маанисинде айтылып атат. Ошондон ар бир мусулман адам колдон келишинче өзүнүн мусулман экендигин билип, мусулман дегенде чыныгы мусулман болуп, пайгамбарыбыздан сурашкан экен: чыныгы мусулман, эң абзел мусулман ким дегенде, чыныгы мусулман ал-муслиму ман салимал муслимуна мин лисанихи ва ядих. Чыныгы мусулман деп ал өзүнүн тили менен, өзүнүн колу менен башка бирөөгө зыян бербеген мусулман чыныгы мусулман. Башкача айтканда, башка мусулмандар бул адамдан эч бир коркунучтуу зыянды көрбөйт деген сөз. Мына ошондон биз бул сабагыбызда колдон келишинче имам Захабинин Аль-Кабаир деген китебинен айтмакчыбыз. Бул болсо дагы бул китепте бир топ шариатта тыюу салынган маселелерди айтат. Мусулман болгондон кийин Алла Таала Куранда айткандай: "Фазаккир фа инна зикра танфаул муъминин." Сен эстеткин, чындыгында эстетүү момун мусулмандарга пайда дейт Алла Таала. Демек биз мына ушундай чоң күнөө иштерди кылгандардан, деги эле шариатта тыйылган нерселерди аткаргандан сактанганга аракет кылалы. Мына ушул имам Захабидин ушул Кабаир, чоң күнөөлөр деген китебиден сабакты баштап атып, биз айтабыз, бул жерде Кабаир деп келет да. Кабира, Кабаир бул чоң деген сөз. Бул жердеги мааниси ма ваадахуллаху алейхи нар. Мындача айтканда, Аллаху субхanahu wa ta'аланын бир тыйган нерсеси бар. Ким ошо нерсени аткарса, ал жаман иш адамды тозокко киргизет дейт. Демек ошол жаман ишти аткарган болсо, ал күнөө иш кылган болот. Ал эми күнөө иштин жазасы бул тозок болуп эсептелинет экен. Алла Таала Куранда айтат: "Аллазина яжтанибуна кабаирал исми вал фавахиша." Чындыгында баягы чыныгы таза момун мусулмандарды баягы сүрөттөп, ушундай адамдар яжтанибуна кабаирал исм. Алар чоң күнөөлөрдөн сактанышат. Бардык жаман, бузукы, ыплас иштерден сактанышат деген дагы аят бар экен. Демек, баягы шариятыбызда тыюу салынган күнөө иштерди аткаруу бул күнөө деп эсептелип, алардын ичинен чоң күнөөлөрү, андан кийинки кичинекей күнөөлөрү болуп дагы бөлүнөт экен. Демек, бул жерде алымдардын мына ушул чоң күнөөгө берген өзүнүн бир топ түшүндүрмөлөрү бар. Мисалы, бул жерде айтылат: "Аль-кабаиру куллу замбин адхала сахибаху ан-нар" дейт. Эми чоң күнөө деп кайсы күнөөлөрдү айтабыз десе, жана биз айткандай, Аллах субхanahu wa ta'ala Куранда, пайгамбарыбыз сүннөттө могу иш тыюу салынган бул арам болот, аткарбагыла дегенди аткарса, ошол күнөө иш адамды ким аткарган болсо, ошону тозокко киргизген болсо, же киргизүүгө себеп же түрткү болсо, мына ошол чоң күнөө деп эсептелинет деген. Ал эми Хасан ал-Басри өз сөзүндө айтат: "Куллу замбин насабахуллаху таала илан нар фахия кабира" дейт. Ар бир күнөө, ошол күнөөнү аткарсаң тозокко киресиң деп, тозокко байланыштуу кылып айткан нерселердин баары булар чоң күнөөлөр деп айткан экен. Ал эми Имамул Куртуби өзүнүн сөзүндө мындай деп айтат: "Ар бир күнөө ошол ишти Аллахнын китеби Куран, пайгамбарыбыздын сүннөтүндө жана жалпы алымдар муну аткарбагын, бул чоң күнөө деп эсептеген болсо,
мына ошолордун баары чоң күнөөлөрдүн катарына кирет деп айтылат экен. Мына ошондуктан баягы имамул Куртуби ин тажитанибуна баягы өзүнүн сөзүндө имамул Куртуби өзүнүн тафсиринде төмөнкү аятта мындай деп айтат: ин тажитанибу кабаира ма тунхауна анху нукаффиру анкум сайyiатикум ва нудхилукум мудхалан карима дейт. Бул жерде бардык чоң күнөөлөрдөн, баягы ашаратта айтылган, тыйылган чоң күнөөлөрдөн сактансаңар, нукаффиру анкум сайyiатикум, силердин катаңарды кечиребиз жана силерди бейишке киргизебиз деген аят бар. Демек бул жерде дагы Аллаху субханаху ва таала бул аятта бардык адамдарды ушу күнөө иш кылгандан, анын ичинде чоң күнөөлөрдү аткаргандан бул жерде тыйып атат. Мына ошондон бул жерде дагы биздин алымдарыбыз мына ушул аяттардын негизинде эмнени айтып атат? Колдон келишинче мына ушул күнөө иштерден сактангыла деп. Ошол эле учурда биз парз амалдарды аткарган болсок деле, ошол парз амалдар дагы биздин күнөөлөрүбүздү тазалап турат экен, эгер биз чоң күнөөлөрдөн сактанган болсок. Мына бул жерде пайгамбардын хадисинде келет, Абу Хурайра радhiyallahu anhu риваят кылат. Пайгамбар айтат: "Ас-салаватул хамс вал джума илал джума ва рамадан ила рамадан мукаффиратун байнахунна иза уҗтиниба ал-кабаир." Же иза иҗтанаба ал-кабаир. Бул жерде айтып атат: 5 вакыт намаз, бир намаз экинчи намаздын ортосунда, жумага чейин, орозого чейин ортосундагы бардык адамдын кылган катачылыктарын, кемчиликтерин кечирет, эгер алар чоң күнөөлөрдөн сактанышкан болсо деп айтат. Демек бул жерде дагы чоң күнөөлөрдүн кечирилүүсү дагы бул чыныгы ихлас менен, чыныгы тоба менен, истигфар менен, Аллага кайтуу менен, тобанын бардык шарттарын аткаруу менен гана боло турганы бизге эскерилип атат. Дагы башка бир хадисте Абу Саид аль-Худри мындай деп айтат: күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыз минбарга чыгып отурду дейт. Андан кийин пайгамбарыбыз Алланын аты менен касам ичип айтты дейт: "Валлази нафси бияди", менин жаным улуу зат Алланын колунда деп 3 жолу кайталады дейт. 3 жолу кайталап бир аз унчукпай калганда бир киши аябай пайгамбарыбыздын касам ичкенине бир маанилүү нерсени айтат го деп пайгамбарыбыз унчукпай калганда баягы аябай капаланып кетет. Капаланып ыйлап ийгенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондо мындай деп айтат: "Ма мин абдин", кайсы бир мусулман адам юадди салаватул хамс, 5 вакыт намазын аткарса, орозосун кармаса, ваяштанибуна кабаир саб, чоң 7 күнөөдөн сактанса, Алла Таала ал адамга бейиштин 8 эшигин ачат деген пайгамбарыбыз ушундай өзүнүн сөзүн айтат дагы, артынан могул аятты окуйт: "Ин тажитанибу кабаира ма тунхауна анху нукаффиранкум сайyiатикум". Пайгамбарыбыз ушундай: ким Алла Таала тыйган бардык чоң күнөөлөрдөн өзүн сактаган болсо, демек анын биз күнөөлөрүн кечиребиз, аны биз бейишке киргизебиз деген Аллаху субханаху ва тааланын мына ушул аяты. Демек бир данышман алым айткандай: "Ла танзур иля сигари занби, валакин унзур ман асайта" дейт. Караңыз, бул айтып атат: сен күнөөнүн анын кичинекейлигине, чоңдугуна же кымында экендигине карабагын. Бирок сен кимге күнөө иш кылып атасың, ошого көңүл бургун дейт. Демек күнөө чоңбу, кичинеби, баары бир күнөө болуп эсептелет. Бирок ошол күнөөнү тыйган, бизди жаратуучусу болгон Аллаху субханаху ва таала тыйып аткандан кийин сен кимге күнөө кылып атканыңды билесиңби? Мына ошого маани бергин деген өзүнүн жакшы бир данышман сөзүн айтат. Имам Муслим риваят кылган хадисте Аби Умама мындай деп айтат: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз сөзүндө мындай деп айтты дейт: "Ман иқтатара хаққа имрин муслимин бияминихи", кайсы бир мусулман адам башка бир мусулмандын акысына кирсе, мындайча айтканда алдаган болсо, кыянаты кылган болсо, тартып алган болсо, жетимдин акысын жесе, мисалы, ошентип башка бир мусулмандын акысына кирген болсо, фақат аужабахуллаху лаху ан-нар ва харрама алейхил жанна. Аллаху субханаху ва таала ага бейишти арам кылып, тозокко киргизүүнү милдеттеп алды дейт. Мисалы, Алла Тааланы тозокко киргизип коет деген сөз. Ошондо жанакы киши сурайт: "Я Расулаллах" дейт, "О Алланын элчиси,
ошол нерсе бирөөдүн акысына кирген нерсе кичинекей эле нерсе болсо дагыбы дегенде пайгамбарыбыз вайн кана кадибан мин арак дейт. Мындайча айтканда бул хадистин мааниси бир жанагы бир кичинекей чырпык сыяктуу болсо дагы, биз мына мисвак колдонуп атабыз, мына ошого окшогон кичинекей бир чырпык болсо дагы деп пайгамбарыбыз ошондой жооп берди. Демек биз бирөөдүн акысына кандай болбосун такыр кирбегенге аракет кылалы. Бирөөдүн акысына кирүү менен биз күнөө иш аткарган болуп калабыз. Аны төлөшүбүз керек болот, андан кечирим сурашыбыз керек болот. Ага канча зыян берген болсок ал мазлум болуп калат дагы, бата дуа кылган болсо анын дуасы кабыл болуп кетет. Мына ошондон мына ушундай өтө жаман кесепеттеринен сактануу үчүн биз башка бирөөдүн акысына кирбегенге аракет кылышыбыз керек. Бул жерде Ибн Аббас айтат: аль-кабироту чоң күнөө деген күллү замбин хатамахуллаху бинарин ау гадабин ау ланатин ау азабин дейт. Караңыз, бул жерде Ибн Аббас айтып атат, чоң күнөө деп эмнелерди айтабыз десе, Аллаху субхана ва тааланын ачуусу келген, тозок менен коркуткан, наалат боло турган нерселердин баары бул чоң күнөөлөрдүн катарына кирет деп айткан. Ал эми Ибн Масуд болсо, аль-кабаиру ма нахаллаху анху фи хази сура иля саласа ва саласина ая. Бул жерде Ибн Масуд айтып атат, мен төмөнкү сүрөнү окуйм. Ким мына ушул сүрөдө Аллаху субхана ва таала 33-чү аятка чейин тыйган бардык нерселер, ошол Куранда саналган нерселердин баары бул чоң күнөөлөр деп эсептелинет деп айткан. Анан күндөрдүн бир күнүндө бул аят ин тажтанибу кабайра ма тунхану анху, биз жана окулган аят, эгер силер чоң күнөөлөрдөн, шариатта тыйылган күнөөлөрдөн сактанган болсоңор деген аяттын ошо уландысын айтып атат. Имам Тогус күндөрдүн бир күндө Ибн Аббаска айтылды дейт, суралды дейт. Эмне чоң күнөөлөр жетеби элеби деп сураганда Ибн Аббас ал 70-ке жакын деп жооп берди дейт да. Жет эмес, ал 70-ке жакын, балки андан да көп деп. Башка бир риваятта бир киши келип Ибн Аббаска сураптыр. Эмне чоң күнөөлөр жетеби элеби дегенде Ибн Аббас жок, жет эмес, ал 700-ге жакын деп айткан дейт. Мына ошондуктан бул бардыгы биздин өткөн сахабаларыбыздын, алымдарыбыздын сөздөрүнөн болду. Биз колдон келишинче мына ошол чоң күнөөлөрдөн сактанганга аракет кылалы. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эң жакын сахабасы, илимдүү сахаба Ибн Масуд мындай деп айтат өзүнүн сөзүндө. Баягы бардык жыйнап алып айтып атат да, чоң күнөөлөрдүн бардыгын мындай деп айтат: аль-яусу мин рахилла, Алла тааланын үмүт райымынан үмүтсүз болуу дагы чоң күнөөнүн катарына кирип кетет. Вал кунуту мин рахатилла, баягы үмүтсүздүк кеде болбойт экен, дебеш керек экен да. Жок, колдон келишинче аракет кылып биз Алладан сурап тооба кыла берсек болот, Алла таала кечирет экен. Мына ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, Аллаху субхана ва таала Кур'ан Каримде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадистеринде бизге мына ошол жакшы багыттарды берип, бейиш менен сүйүнчүлөп, кээде тозокту эскертүү кылып, мына ошол эскертүүлөрдүн ичинде бизге чоң күнөөлөрдөн сактангыла деген жакшы бир багытын, осуятын, насаатын берип атат. Биз дагы колдон келишинче мына ошол чоң күнөөлөрдөн, мисалы мына адам өлтүрүү деген бар, зына кылуу, арак ичүү, бирөөдүн акысына кирүү, уурдоо дегендер бар. Мына ошолордун бардыгынан биз сактанганга аракет кылалы. Биздин алымдарыбыз айтат, мисалы эгер сен бирөөдү жанын кыйган болсоң, шариатта бул чоң күнөө деп эсептелинет дагы. Бир адамдын Алла берген жанын сен кыйып салдың. Демек аманатка кыянат кылдың, башка бирөөдүн жанын сен кыйып салдың. Мына ошондуктан бул чоң күнөө, анын эч бир себепсиз канын төктүң деп эсептелинет экен. Кээде баягы биз айтабыз, эркек менен эркек бири-бирине жакындык кылган, гейлер дейбиз, булар эмне үчүн бул арам дегенде, бул баягы айбан кылбаган иш дагы болот. Экинчи, бул жерде эч бир максат жок. Мисалы үйлөнгөндө адам балалуу болгусу келет, тукум улагысы келет, а бул жерде таптакыр андай нерсе жок. Мына ошондуктан бул айбан кылбагандай иш болгондуктан шариатта арам деп эсептелинет.
Ал эми зына кылган болсо, аял менен эркектин ортосунда эч бир никесиз баягы мамилеге баруу, бул дагы чоң күнөө деп эсептелет. Анткени бул жерде ихтилатыл ансап деп коет, бул тектин бузулуусуна, тектин аралашып кетүүсүнө барат деп айтылат. Себеби ар кимге жакындык кыла бергенде ошол аялда ошол эркектердин баардыгынын маалыматы ошонун ДНКсында кала берет экен. Ал ошол баягы биз идда деп коебуз, 3 ай өткөндөн кийин гана анан тазаланат экен. Ошого чейин бул аралашып, теги ким болот, бул нерседе дагы маселе жаралып калгандыктан бул таптакыр арам деп эсептелинет экен. Ал эми арактын деле баягы арам болуусу, баягы хамыр деген сөз, бул араб тилинде баягы арак деген сөз адамдын акылы жабылып калат экен да. Акылы жабылгандан кийин ал өзүнүн кылган ишине, аракетине, сөзүнө жооп бербей калат. Балки уят болот, башка болот. Мына ошондон баягы шариятта бул нерсе дагы арам деп эсептелинет экен. Мисалы кээде намаз окубай койгондор бар, же болбосо азан айтпай койгондор бар, же шариаттык буйруктарды аткарбагандар бар. Эгер намаз окубай койсо, демек бул шариаттагы бир эң бир жакшы белгини жокко чыгаргандай болуп калат экен да. Азан айтылбаса, ой азанга намазга келгиле деген сөздү айта албаса, намаз окубаса дегендей. Мына ошондуктан кээде баягы бирөөгө жалгандан көбөлүккө өткөндөр бар. Жалгандан көбөлүккө өтүп, анын жанын кыйлуусуна же ага катуу зыян бергенге себепчи болсок, бул дагы эмне болуп калат? Башка бирөөнүн акысына кирген болот, дагы чоң күнөөлөрдүн катарына кирип калат экен. Мына ошондон биздин динибиз баягы ислам дини болгондуктан кийин, ислам дини бул тынчтыктын дини болгондуктан, башка бирөөгө тынчтык каалоо, башка бирөөгө жакшылыкты каалоо дин болгондуктан, колдон келишинче өзүбүздүн жашообузда мына ушундай жаман нерселерден, чоң күнөөлөрдүн баарынан сактанганга аракет кылган болсок, бул болсо дагы ар бир мусулман үчүн өзүнүн бул дүйнөсүнө пайдалуу болот. Эң негизгиси акыретте Алланын алдына барганда эсеп китеп кылган учурда жүзү жарык болуп, балки бул дүйнөдө кылган баардык жакшылык иштеринин баягы сообун, жакшылыгын көрүп, түбөлүктүү Аллах субхана ва тааланын бейишине кирип кетүү, мына ушул бул дүйнөдө кылган баардык жакшылык иштеринин негизинен болот деп айтсак болот. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, Кудай буйрса, биз башында айтып өткөндөй, имам Захабинин мына ушундай чоң күнөөлөр деген китебинен биз сабагыбызды баштадык, Кудай буйрса. Мына ушул чоң күнөөлөрдүн эң алгачкысы бул жерде ашширку биллахи таала деп айтылып атат. Мындайча айтканда, Аллаху субхана ва таалага ширк кылуу. Ширк кылуу дегендин мааниси Алла таалага шерик кошуу деген сөз. Мисалы, Аллаху субхана ва таала бизди жараткан болсо, жоктон бар кылып, демек андан башка да Кудай бар деп билүү. Же болбосо ошол Кудайдын жанында дагы бир башка кудайлар бар деп, мисалы тоону, ташты, сууду, айды, күндү, же бир адамды Кудай деп билип алып, мына ошого Кудайдын жанында кошо сыйынуу деген сөз экен. Демек, бул биздин шариятыбызда Алла таалага ширк кылуу деп эсептелинет экен. Же болбосо шерик кошуу деген сөз экен. Бул аламдын жаратуучусу жалгыз гана Алла деп билебиз. Мусулман болгондон кийин дайыма биз Куранда окуйбуз, Ихлас сүрөсүндө кул хуаллаху ахад, айткын сенин жаратуучуң улуу Алла таала, ал жалгыз. Ас-самат, ал эч нерсеге муктаж эмес. Демек, башка Кудай жок. Башка жаратуучу жок. Бир гана жаратуучу, ал бул аламды да, бизди да, 18 000 аламды да жараткан бул Алла таала деп билишибиз керек. Ошондон Алла таалага ширк келтирүү бул чоң күнөөлөрдүн катарына кирип калат. Алла таала Куранда айтат: «Инна Аллаха ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша». Бул аятта Алла таала айтат: Аллаху субхана ва таала ким ширк кылган болсо, аны эч качан кечирбейт дейт. Бирок ширктен башкасын Алла таала кечирет дейт. Ошондон бул ширк кылуу эң чоң күнөө болгондуктан, биз мына ушул Алла таалага шерик кошуудан, башка да Кудай бер деп айтуудан биз өтө сактанышыбыз керек. Башка бир аятта Алла таала айтат: «Иннаху ман юшрик биллахи факад харрамаллаху алейхил джанната ва мауаху нар» дейт. Чындыгында ким Алла таалага ширк кылса, Алла таалага шерик кошсо, башка Кудай бар деп аларды Кудай деп алган болсо,
Аллах субханала тағала ал адамдын бейишке кирүүсүн арам кылат. Нар, жана анын жайы тозок болот деп мына ушул Маида сүрөсүндө айтылат. Ал эми 3-чү аятта инна ширка ла зулмун азим. Бул аятта Аллах субханала тағала чыныгында ширк кылуу чоң бир зулумдук кылуу деп эсептелинет экен. Демек биз ширк кылган болсок, эң биринчи биз өзүбүздүн жаныбызга зулумдук кылат экенбиз. Мына ошондуктан ал зулумдук кылганыбыз, Алла Таала бул ширк кылганды кечирбегендиктен, ал адам тооба кылган эмес болсо, ал түбөлүктүү тозокко кирип кетет. Кыяматка барганда ал жерде эсеп китеп болгондон кийин бейиш ээлери бейишке, тозок ээлери тозокко киргенден кийин багы өлүм деген нерсе кой сыяктуу алып келип музду алып салат дейт. Мына эми өлүм жок. Бейиштегилер түбөлүк бейиш, тозоктогулар түбөлүк тозок деп айтылат экен. Мына ошондуктан мына ушул ким алымдарыбыз айтат мына ушул китепте, ким Аллага ширк кылып өткөн болсо, мушрик болуп өткөн болсо, демек анын бара турган жери бул кескин түрдө тозок болот деп айтылат экен. Ал эми кайсы бир мусулман адам Алла Таалага ыйман келтирип, бардык буйруктарды аткарып, тыюу нерселерден сакталып, мен мусулманмын деп өткөн болсо, демек анын дагы бара турган жери бейиш болот экен. Ал күнөөкөр болсо дагы, мусулман эле болуп өткөн болсо, өзүнүн азабын алгандан кийин ал бейишке кирет деп айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келет: "Ала унаббиукум би акбарил кабаир." Пайгамбарыбыз сахабаларына кайрылып айтып атат: "Мен силерге эң чоң күнөөлөрдү айтайынбы?" дейт. Айтыңыз дегенде ошолордун эң алгачкысы ал-ишраку билла, Аллаху субханаху ва таалага ширк келтирүү деп айтты. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтып атат: "Ижтанибу сабул мубиқот." 7 адамды жок кылуучу, адамдын амалын жок кылуучу, адамды тозокко киргизүүчү нерселерди айтайынбы деп туруп, мына ошолордун ичинен эң алгачкысын пайгамбарыбыз ширк деп айтты. Демек ширк кылуу чоң күнөө болгондуктан биз андан колдон келишинче сактанышыбыз керек. Биздин алымдарыбыз айтат, бул ширк кылгандын зыяны өтө эле көп. Багы алгачкысы азыр биз айттык, анын акыреттеги зыяны ал түбөлүктүү тозокко кирип калат экен. Мындайча айтканда, ширктин дагы бир бул дүйнөдөгү дагы баягы зыяны бул таза табияттан четтөө деп эсептелинет экен. Аллах субханаху ва таала ар бир адамды жаратканда өзүнүн фитрасы менен, өзүнүн табигый багы таза жаратат экен да, жан дүйнөсүнчү, баягы ишеним жагын таза жаратат дейт. Мына ошол таза табияттан четтеп кетүү деп эсептелинет экен. Мына Алла Таала Куранда айтат, бул Куранда: "Фаақим важхака лид-дини ханифан, фитраталлахи аллати фатаран-наса алейха, ла табдила ли халқилла." Бул аятта пайгамбарыбызга кайрылып Алла Таала айтып атат: "Сен өзүңдүн жүзүңдү чыныгы динге бургун" дейт. Бул ислам динине бургун. Мына ошол дин бул чыныгы табигый таза дин. Бардык пайгамбарлар, Адам атадан баштап пайгамбарыбызга чейин мына ушул таза диндин көрсөтмөлөрүнө чакырган. Аллага ибадат кылгыла, пайгамбарларга ишенгиле, арам нерседен сактангыла, жакшы фазилеттүү кулк мүнөздөр менен өзүңөрдү коздогула дегендей, мына ушул таза адамдын табияты бул чыныгы Алланы таануучу табият болот экен. Ла табдила ли халқилла, Алла Таала жараткан нерсени өзгөртүү мүмкүн эмес, такыр мүмкүн эмес. Залика динил кайым, мына ошондуктан мына ошол Алла Таала жиберген дин, бул ислам дини чыныгы дин, бирок аксарун наси ла я'ламун, көп адамдар бул нерседен кабарлары жок болуп калды деген аят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде айтат: "Куллу маулудин юладу алал фитра" дейт. Ар бир төрөлгөн жаңы, төрөлгөн наристе ымыркай таза табиятта төрөлөт дейт. Таза табиятта. Бирок алардын атасы жөөт болгондуктан жөөт кылып кетет, баягы христиан болгондуктан христиан болуп кетет, отпарас болсо отпарас кылып кетет деп мына ошол хадисте айтылып атат. Демек, таза табиятта туулат экен. Мына ошол Алла Таалага ширк кылуу бул ошол таза табияттан четтөө деп эсептелинет экен. Андан кийин чындыгында ширктин дагы зыяндарынын бири, адам бул дүйнөдө ширк кылган адам багы жан дүйнөсү дайыма ойгу толгу,
тынч болбойт экен да. Тынч болбойт экен. Мына ошондон Алла Таала Куранда айтат, баягы кул туура динге багыштап, туура дин менен жашоого, кул инна солати ва нусуки ва махяя ва мамати ли раббил аламин ла шарика лах ва бизалика умирту ва анна аввалал муслимин. Мына пайгамбарларга айтып, жана бардык элдерге айткын дейт. Менин намазым да, менин кылган курбандыгым да, менин жашоом да, менин бул дүйнөдөн каза болуп өтүүм да бардыгы Алла үчүн дейт. Алла үчүн ла шарикада аламдардын Роббиси болгон Аллаху субхана ва таалага эч бир ширк кылуу же шерик кылуу жок дейт. Жана мен буйрулдум эң алгачкы мусулман болуп дейт да. Караңыз, мына ушул аяттын негизинде биз колдон келишинче жашаганга аракет кылышыбыз керек. Аллаху субхана ва таала Кур'ан Каримде айтат: "Кул хал нунаббиукум бил ахсарина амала." Мындайча айтканда, ширктен дагы зыяны биздин кылган амалдарыбыз жокко чыгат экен да. Намазың кабыл болбой калса, жакшы иштерин кабыл кылбой калса, эгер ширк кылып койгон болсоң, анда чыныгы бул банкрот, чыныгы бактысыздык болот. Ошондон бул жерде Аллах субхана ва таала Кур'анда айтат: "Мен силерге айтайынбы, кимдер амалдары жокко чыкты. Аллазина далла саюхум фил хаяти дуnya." Алар бул дүйнөдөгү аракеттери баары текке кетти. Вахум яхсабуна аннахум юхсинуна сун'a. Бирок алар өздөрүн чындыгында жакшы иш кылып жатабыз деп ойлоп жүрүшөт дейт. Бирок бул амалдары баары текке кетти. Мына ошондон бул аяттын негизин айта турган болсок дагы, биз мына ошол кыла турган амалдарыбызды багы окуп, билип, сурап, туура амал кылганга дайыма эмне кылышыбыз керек экен? Аракет кылышыбыз керек экен. Эң бир чоң бактысыздык адамга кылган амалдары жокко чыгып калса дейт да. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, биз мына ушул ширктен сактаналы. Пайгамбарыбыз төмөнкү хадисинде мындай деп айтат да. Бул хадисти Махмуд ибн Лабид деген риваят кылат. Пайгамбарыбыз айтат: "Инна ахвафа ма ахафа алейкум аш-ширкул асгар." дейт. Мен силерден эң коркконум кичинекей ширк дейт да. Анан сахабалар сурашат: "Ва маш-ширкул асгар я Расулаллах?" Бул кичинекей ширк деген эмне? Бизге айтыңызчы дегенде пайгамбарыбыз ар-рия деди. Мындайча айтканда, бул кожо көрсүн, рия кылуу, бирөө уксун деген сөз экен да. Бир ибадатты аткарсаң дагы Алла үчүн эмес, баланча үчүн аткаруу. Жакшылык иш кылсаң дагы баланча билсин, баланча көрсүн, Алла үчүн эмес болуп калгандардын бардыгын рия дейт. Алла Таала кыяматта мындай деп айтат дейт: "Иза жузиян насу би амалихим", бардык адамдарга амалына жараша сыйлыгы же күнөөсүнө жараша жазасы берилгенден кийин, кээ бир адамдарга өтө жакшы амал кылгандар алардын сыйлыгы берилет, сыйлыгы бейиш болот. Мына ошол рия кылган адамдарга айтылат экен: "Изхабу илаллазина кунтум турауна фид дуnya." Эмиселер бул дүйнөдө кимге көрүнгөн болсоңор, рия кылган болсоңор, мына ошолорго баргыла деп коет экен. Ошолорго баргыла. Фаңзуру хал таджидуна индахум жаза. Эми ошолор силерге бир сыйлык береби? Мына ошолорго бара бергиле деп айтылат экен. Пайгамбарыбыз: "Мен силерге эң коркконум мына ушул нерсе" деп өз сөзүндө айтып атат. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз мына кыскача ошол чоң күнөөлөр жөнүндө, мына ошол чоң күнөөлөрдүн алгачкысы бул ширк жөнүндө, Аллага шерик кошуу жөнүндө аяттардан, хадистерден сөз кылдык. Жараткан Аллах субхана ва таала баарыбызды мына ушундай жаман иштерден, жаман сөздөрдөн, жаман кыймыл аракеттен, бирөөнүн акысына кирүүдөн өзү сактаган болсун. Эң негизгиси ширк кылуудан Алла Таала өзү сактасын. Кылган бардык амалдарыбызды Алла Таала кабыл кылсын. Мына ошол жакшы амалдарыбыздын артынан окуган намазыбыздын, туткан орозобуздун, берген зекетибиздин, аткарган ажылык сапарларыбыздын, андан башка жакшы парз амалдарды аткаргандыгыбыз себептен Аллах субхана ва таала баарыбызды бейишине киргизген болсун. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.